كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Жараткан Аллах Таала улуу Курбан айт күнүндө бардыгыбыздын дуаларыбызды кабыл кыл, намаздарыбызды кабыл кыл. Аллахым билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечир. Ушул улуу күндөрдүн урматында, улуу күндөгү ибадаттар урматына, жараткан Аллах Таала курбандыктар урматына жамаатыбыздын бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечир. Аллахым жамаатыбыздын бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечир. Жараткан Аллах Таала мына ушул жамаатыбыздын өтүп кеткен ата-энелеринин күнөөлөрүн кечир. Чоң ата, чоң энелеринин күнөөлөрүн кечир. Жараткан Аллах Таала мына ушул жамааттан дуа үмүткер болгондордун бардыгынын күнөөсүн кечирип, өзүңүн рахматың алгын я Раббана Раббал Аламин. Жараткан Аллах Таала мына ушундай бир улуу күндөрдө өзүңө жалбарып суранарыбыз. Аллахым бүгүн биз өзүңнүн кулуң экендигибизди моюндап, шайтанга каршы экендигибизди далилдеп турган учурубуз. Жараткан Аллах Таала мына ушул жолдо баарыбыздын кадамдарыбызды бекем кыл. Аллахым мына ушул жолдо баарыбыздын кадамдарыбызды бекем кыл. Мындан ары Аллахым мына ушул өзүңнүн рахматыңа татыктуу болгон, мындан ары өзүңнүн рахматыңа татыктуу болгон, күнөөдөн оолак болгон пенделериңдин катарына кош я Раббана Раббал Аламин. Шайтандын жолунан карама каршы жүрүп жараткан Аллах Таала периштелер менен Аллахым ыйман, ислам жолунда кадамдарыбызды бекем кыл я Раббана Раббал Аламин. Жараткан Аллах Таала бул берекелүү жамааттан дуа сурагандар бар. Ушул улуу күндө өзүңнүн улуулугуң менен жалбарып суранарым. Аллахым жалпы ооруп аткандарга өзүң шифа бер. Аллахым жалпы ооруп аткандарга өзүң шифа бергениң, үй бүлө бала чака ата-энесин көзүн кубантып сакайып кетишин өзүң насип кыл я Раббана Раббал Аламин. Аллахым жалпы карыздарларга өзүң жардам бергениң, карызынан кутулушуна өзүң жардам бергин я Раббана Раббал Аламин. Жараткан Аллах Таала үйү жокко үй бергин, уyu жокко үй бергин. Жараткан Аллах Таала кимдин жүрөгүндө кандай дуа тилек максат болгон болсо бардыгын өзүң кабыл кыл я Раббана Раббал Аламин. Аллахым өзүңө моюн сунуп, өзүңө жакындоо максатында, өзгөлөрдү кубантуу максатында ынтымак ырашкерлик менен Аллахым курбандык чалып отурабыз. Мына ушул кылган курбандыктарыбызды өзүң кабыл кылгының. Аллахым мына ушул кылган курбандыктарыбызды өзүң кабыл кылгының. Эртең Сырат көпүрөсүндө, Аллахым эртең кыяматта өзүңнүн астыңа барып, Аллахым мына ушул жерде бир чарабыз кеткен учурда Аллахым мына ушул кылынган ихсандар урматына, курбандыктар урматына өз мээримиң, рахматың менен бейиштик инсандарынын катарына баарыбызды кошкун я Раббана Раббал Аламин. Жараткан Аллах Таала өзгөчө бүгүн мына ушундай бир улуу күндө өзүңнүн кулдарыңды, өзүңнүн анча-мынча курсагы ачка болгон пенделериңди кубантып курбандык кылам деген инсандар бар. Аллахым бүгүн мына ошол ачкаларды кубанткандарды эртең кыяматта өзүң кубанткын. Аллахым бүгүн ачкаларды сыйлагандарды эртең кыяматта өзүң үй бүлө бала чакасы менен сыйлуу кылгын я Раббана Раббал Аламин. Жараткан Аллах Таала өзүң мээримдүүсүн, ырайымдуусун, кечиримдүүсүн. Өзүңдөн жалбарып суранарыбыз. Ушул былтыркы курбан айт менен бул курбан айттын ортосунда кандай күнөөлөр кылган болсок, күнөөлөрдү өзүң кечиргин. Келерки курбан айтка сак саламат жеткиргин. Келерки курбан айтка күнөөсүз жеткиргин. Аллахым келерки курбан айтка чейин арабыздан кимдир бирөөнүн жанын ала турган болсоң, ыйман менен жаныбызды алгын я Раббана Раббал Аламин. Аллахым келерки курбан айтка чейин арабызда кимдир бирөөнүн жанын ала турган болсоң, ыйман менен жаныбызды алгын я Раббана Раббал Аламин. Жараткан Аллах Таала өзүң мээримдүүсүн, ырайымдуусун. Жамаатыбыздын санын көбөйткүн, азайтпагын. Жамаатыбыздын санын көбөйткүн, азайтпагын. Мечиттерибизди абад кылгының. Аллахым тынч болгон, аман болгон, өнүккөн өлкөдө кыяматка чейин азан үнүн жаңыртып, мечит толтуруп, сажда кылып өзүңө кулчулук менен жашаганды баарыбызга насип эткин я Раббана Раббал Аламин. Аллахым элибизге, жерибизге тынчтык берген, ынтымак берген, биримдик берген, өнүгүү, өсүү берген. Жараткан Аллах Таала жетекчилерибизге инсаф берген, туура багыт берген, туура түшүнүк берген. Аллахым адилеттүү башкаруучулук насип кылгын. Аллахым карапайым адамдарды батабыз менен, дуабыз менен мына ошолорго дем берип, колдоп, кубаттап, Аллахым туура жашаганды баарыбызга насип эткин я Раббана Раббал Аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарыбыз. Кимдир бирөөлөр дуа үмүт кылган болсо, өзгөчө ушул жамааттан дуа үмүт кылып кабырда жаткандар болсо, Аллахым бардыгынын күнөөлөрүн кечирип, кабырларын Кур'ан нуру менен нурдантып, бейиштик инсандардын катарына кошкон. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.